Токтогул токой чарбасында буга чейин заман талабына ылайыкташкан күнөскана жок болгондуктан жаш көчөттөрдү өстүрүүдө кыйналышчу. Эми ал күндөр артта калып көчөттөрдүн түрүн отургузууга бардык шарты менен күнөскана курулган. Күнөскана 800 метр квадрат жер тиелейт. Ушул күнөскана мына жакында эксплуатацияга берилген турат. Жаңы бүттү. Эми бул жерге биз Кудай буйрса ушул токой көчөттөрүн, экзотикалык көчөттөрдү өстүрүүнү пландап жатабыз. Кийинки мезгилде Кудай буйрса 1-2 жылдын ичинде ошол көчөттөрүбүздү сатка чыгарабыз деген ой максат болуп турат. Бул дагы ошо көмөк чарба сыяктуу эле бул кошумча киреше булактарын түзүп берет деген ойдомун да. Аталган токой чарба 6 коруктан туруп, токойду сактап, аны көбөйтүүнүн үстүндө иштери жүргүзүлүп келет. Мындагы кызматкерлер бир эле токой менен алек болбостон, атайын көмөкчү чарбаларын иштетип келет. Айтсак, мал чарбачылык, бал челектери орун алган. Буну менен чарбанын казынасын көбөйтөт. Быйылкы жылы балды кайра иштетүүчү цехтин курулушу башталып, бүтүүнүн алдында турат. Арынын породасы көбөйдү да. Көбөйдү. Карника, бакфас, карпатка дегендер чыгып көбөйдү. Мурун жалаң эле средний русский порода менен иштечүбүз да. Анан азыр ошол породалар көп ташыйт экен да. Көп ташыйт. Анан ошол көп ташыгандын негизинdeби айтор балдар ачып кетип атат азыр. Келген ошол бачокко куйулган балдар ачып жараксыз болуп калып атат да. Анан ошону ойлоп отуруп, анан биз ушул цехти уюштурууну чечтик. Ошону бу бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан жанагы интеграциялык долбоордун негизинде ушул цех курулуп жатат. Токтогул токой бөлүмүнө караган кайракы 23 гектар жер аянты буга чейин бош эле турган. Мындай бош жайларда иштетип, ал жерге көчөттөрдү тигинүү пландашып, 3 гектар жерине алманын 3 түрүн олтургузушкан. Бул да болсо жогорудагы долбоордун негизинде ишке ашкан. Быйылкы жылы мындай бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу менен 3 гектар аянтка 3 сорттуу алма тигилип, буга коен кирбеш үчүн сыртынан дагы торчо менен тозулган. Азыркы убакта өзүмү жакшы, суу болуп атат. Ортолорун ар бир айда 1-2 жолу ортолорун чөп чыктырбай культивация жүргүзүп турабыз, чөптөн ото. Анан бул биздин алма тиккенибиздин эмемези биздин токой чарба жумуштарын жүргүзүү үчүн деле бардыгына өзүңүздөр билесиздер, каражат керек. Ошол каражат табуунун бир булагы болуп, алма бакты көбөйтүп атабыз. Мындай алма бактагы башка 2 токой бөлүмдө бар. Эскерте кетсек, Токтогул токой чарбасынын жалпы аянты 104.223 гектарды түзөт. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Токтогул району.